Саламатсызбы? Азыр акчам бар кезде алдын ала алып коем дедим эле. Тетиги фолькроп деген препараттын бир нече түрү бар экен. Ошолор боюнча маалымат берип коесузбу суранычы? Фолькропамин бул стресске каршы колдонулуучу каражат жана ошондой эле өсүү стимулятору катарында колдонулат. Мунун составында темир, цинк жана аминокислоталар бар. Бул препаратты тамыр аркылуу жана жалбырак аркылуу колдонсо болот. Кийинкиси бул фолькроп бор молибден. Бул жер семирткич бор жана молибден жетишсиз өсүмдүктөр үчүн атайын иштелип чыккан. Бул өсүмдүктөрдүн гүлдөө жана мөмө байлоо процессин жакшыртат. Жана ошондой эле кургакчылыкка жана стресске каршы туруктуулугун дагы жогорулатат. Фолькроп комби бул жер семирткич микроэлементтердин комплексин камтыйт. Бул өсүмдүктөрдө микроэлементтердин жетишсиздигин толуктап, иммунитетин жогорулатып, түшүмдүн сапатын жакшыртууга жардам берет. Фолькроп голден бул составында азот, фосфор, калий жана ошондой эле аминокислоталарды камтыйт. Бул өсүү процессин стимулдап, түшүмдүүлүктү жогорулатып, мөмөлөрдүн сапатын жакшыртат. Бул препаратты өсүү фазасы боюнча бардык мезгилинде колдонсо болот. Кийинкиси бул фолькроп К35. Бул калий жетишсиздигин тез арада жоюу үчүн атайын иштелип чыккан. Бул көбүнчө картошка, кызылча, мөмөлүү дарактар, ошондой эле күн карама сыяктуу өсүмдүктөр үчүн абдан маанилүү. Бул мөмөлөрдүн сапатын, дамын жана ошондой эле сакталуу мөөнөтүн жакшыртууга жардам берет. Фолькроп цинк. Баарыбыз билгендей, цинктин жетишсиздиги өсүмдүктөрдө абдан кеңири таралган. Бул фолькроп цинк препараты жетишсиздикти тез арада толуктоого жардам берет. Көбүнчө бул кукуруза, күрүч, дан өсүмдүктөрү жана ошондой эле мөмөлүү дарактарда абдан маанилүү. Фолькроп жер семирткичтери ар бир өсүмдүктүн керектөөлөрүн эске алуу менен алардын ден соолугун жана түшүмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн атайын иштелип чыккан. Сиздин өсүмдүгүңүздүн түрүнө жана алардын өсүү фазасына ылайыктуу келген жер семирткичти тандоого биз жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн биз менен байланышыңыз.